Сооротуучу Кудай. 17-сентябрь. Ыйык китеп аркылуу Кудай жүрөгүн бизге ачат. Ал жакта жалпыбызга болгон анын эрки ачылат. Бирок конкреттүү бир нерседе бекем болуш үчүн жүрөгүңдө ыйык рухтун жеке ачылышы керек. Ишеним угуу аркылуу, ал эми угуу Кудайдын сөз аркылуу келет. Сен жүрөгүңдө ыйык рухтан келген жеке кабарды укканыңда, ал сенин жүрөгүңө толук ишеним киргизет. Ошол аркылуу биз Кудайдан жеке өзүбүздүн ачылышыбызды алабыз. Бул биздин ишенимди курчутуп, тереңдетет. Биз ыйык китепти окуп, сыйынганда Кудай жалпы аян берет. Бирок Кудайдын сага жеке айта турган сөзү, жеткире турган ачылышы бар. Ал кандайча болот? Анын бир жолу окуп жатып, бир аят жүрөккө тиет. Ал аят жеке сага арналганын кадимкидей сезесиң. Ошентип, ыйык рух ыйык жазуунун бир аятын алып, жүрөгүңө киргизгенде сенин ачылышың болуп калат. Жашооңо ишеним менен кабыл алсаң, ал тирүү сөз чоң бата алып келет.